Стартап бизнести баштоо туугандар мүмкүн аябай кыйынга туруп калды. Стартап деген башынан баштап ошону бир кирешеге чыгарганга чейинки мээнет, уруксат кагаздары, ремонту жасалгасы, бардык нюанстарын доработка кылып чыгыш ар бир эле адамдын колунан келе бербей калды. Эмне иш кылсам деп ойлонуп жүргөндөр видеону айынан чейин көрүңүздөр. Мен силерге иштеп жаткан даяр кирешеси менен эки бизнес сатка коюлуп атат. Ушул эки бизнес боюнча мен силерге видео обзор кылып берейин. Балким сиздер издеп жүргөн сиздердин оюңуздагы бизнес болуп калышы мүмкүн. Анын бири ушул мынакей Таласта 100% адалдыгы менен таанымал Алиф чайхана сатка коюлду туугандар. Дареги Лакасада сонун жерде могу Бердике Баатыр көчө менен Ломоносова көчөнүн эле кесилишинде 6 сотукта жайгашкан. Заведениянын размери 10-25. Эгер общепит тармагына кирет элем, чайхана, ресторан ачат элем деп жүргөн болсоңуздар, кафе ачат элем деп жүргөн болсоңуздар, мынакей сиздерге даяр чайхана, даяр кафе туугандар. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Ушундай деңгээлге алып келиш үчүн канча деген эмгек. Бул жерде канализация, уруксат кагаздары, трансформаторлору, ичин бар интерьерин жасалган. Эң кымбат 1,5 миллион сомдук вытяжка салганбыз дейт да. Ичинде кабинкалары, намазканасы, туалети менен ушул Алиф чайханасын алып улантып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү күнү даяр иштеп жатат. Ушул бизнести сиздерге сунуштайм туугандар. Ал эми экинчи бизнеси кайсы десеңиздер, ошол Чыңгыз Айтматов көчөдө Мирай курулуш дүкөнүнүн эле тушунда дөңгөлөк саткан чоң ангар склад бизнеси да сатка коюлуп атат. Ал жерде жалпы 8 сотых, ал эми ангардын размери болсо 600 квадрат туугандар. Ошону да алып ошол бизнес улансаңыздар болот. Ошол дөңгөлөк саткан бизнеске ким кызыгып жүргөн болсо, же деги эле кандай иш кылсам деп жүрсөңүздөр, ошону улантып кетсеңиздер болот. Ал жерге дагы канчалаган мээнет кеткен, ошончо кардарды көндүрүү, даяр кирешеге алып келүү үчүн канча деген эмгек, канча деген мээнет кеткен. Андан тышкары дагы ошол Стан жакта, Кырман жакта, Ак Калпак жакта сарай сатылып атат туугандар. Сарайын кошо сатып атат. Сарайдын размери 12-34, өзүнүн 4 гектар айдоо жери бар. 20 гектарга жакын арендага алынган жайыт жери менен ошол жерде сарайды да алып улансаңыздар болот. Ушул сарайдын дөңгөлөк чайхананын ээси бир адам Бишкекке көчүп жатат, башка бир чоң бизнестерге кирип атканына байланыштуу ушул бизнестерин сатып Таластан Бишкекке көчүп атат туугандар. Баасын келишим түрдө дейт, эми өзүңүздөр бир эсептеп көрүңүздөр, өзүңүздөр соодалашып көрөсүздөр, өзүңүздөр да бир сунушуңуздарды, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Алмашуу жолдору, балким рассрочка жолдору, билбейм, кыскасы өзүңүздөр соодалашып аласыздар. Кимге кызык болгон болсо ошол экрандагы номерге чалып соодалашып көрөсүздөр.